Бүгүнкү каарманыбыз Кыргыз Ютубуна техноблогинг деген түшүнүктүү аз да болсо алып келген. Өзүнүн каналына смартфондор тууралуу видео чыгарып, кыргыз элине технологиялар тууралуу маалымат берип, автордук контентти түптөгөн блогер KYRGYZ Smart каналынын автору Арген Аширбек уулун маекке тарттык. Алдыда кандай технологиялык жаңылыктар күтүп турат жана кандай смартфондорго талап күчөйт. Ошондой эле каарманыбыздын ютубка келип калышы жана башка суроолорго жооп алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен KYRGYZ Time каналы. Салам Арген, алгач өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип өтсөңүз, кайсыл жердин кулуну болосуз жана канча бир туугансыз? Саламатчылык, аты жөнүм Арген Аширбек уулу. 1997-жылы 18 июлда төрөлгөм. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунан болом. 6 бир тууганмын. 3 агам, 1 эжем, 1 карындашым бар. Ата-энем пенсия жашында. Атам бухгалтердик кызматта иштеген. Апам болсо кыргыз тил адабият мугалими. Ютубка кантип кызыгып калгансың? Айылда мектепте жүргөндө ютубтан кыска орус тилинде видеолорду көрүп турчумун. Смартфондордун функциялары тууралуу, ошол аркылуу айылдагы көп тааныштардын телефон жана кичи аппараттарын карап көрүп койчумун. 2015-жылы эң чоң байкем өзүңдө өзүң тартып, камера аркылуу чыксаң болот деп айткан. Ал мезгилде кызыгуу болгон эмес. Кийин шаарга окууга келип, телеканалда алып баруучу болуп 1 жылда иштеп калдым. Ошол жерде ютуб блогинг тууралуу түшүнүк калыптана баштады. 2017-жылдын жазында үй бүлөлүк шартка байланыштуу Москвага иштегени келип калдым. Байкелеримин жанына. Эң улуу байкем дагы идея берди. Бунусунда масштабтуу жана реалдуу кылып, ютубта жакшы сүрдөбөй калганымдын себеби телевиденияда кичине болсо да такшалтып алып барууну эжей агайлар үйрөтүп койгон болчу. Ютубка биринчи видеоңузду качан киргизгенсиз? Ютубка 2017-жылдын сентябрь айында биринчи видео кирген. Ал эми видео киргизгенимдин себеби кыргыз ютубун жаратуу болчу. Ал жылы эч кандай кыргыз блогер же кыргыз ютубер деген ат жок эле. Кыргыз тилдүү каналдар жаңылык же эл таланттарын тартуулап турчу. 10го жакын канал бар эле. Айтайын дегеним, башка өлкөлөрдө блогерлер бар, бизде эмнеге жок деген суроо пайда болду. Анан видео даярдап киргизүүнү баштадым. Азыркы кыргыз ютубунун абалы кандай? Кыргыз ютубу азырда кеңейип жаткан учуру, көрөрмандар күндөн күнгө көбөйүп, азырда алар блогерлерди талап кылып жатат. Тилекке каршы бизде блогерликти татыктуу, сабыр менен алып кетүүчү блогерлер чыкпай жатышат. Бирок бул убактылуу. Бир күнү блогерлер баарын башкарып калат. Саясатында, базарында, элдеринде буга мен 100% ишенем. Техноблогинг деп эмнени түшүнсө болот? Техноблогинг бул технология багыты боюнча бардык процессти өзүнүн блогерлик өнөрү менен коомго жеткирүү деп түшүнсөңүз болот. Азыркы учурда Москвадамын деп калдыңыз. Ал жакта эмне жумуш кыласыз? Эл катары мигрантчылык. Сиздин каналга кирген адам өзүнө эмнелерди ала алат? Каналга биринчи кирген видеодон баштап, акыркы азыр кирген видеону көргөн ар бир көрөрман смартфон тууралуу өзүнүн түшүнүгүн 50% жогорулатат. Эгер ал эч качан смартфон тууралуу маалымат уга элек болсо да, биздин канал аркылуу бир видеодо өзүнө толгон токой маалыматтарды алат. Үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Кыздар көп жазса керек соцсеттен. Азырда бойдокмун, кыздар көп жазат десем бой көтөрүп калат экен. Суроолор менен көп эле адамдар кайрылышат. Эң башкысы сүйлөшкөн кызым жок. Ютубтан канча акча табасыңар, эгерде сыр болбосо? $200. Учурда канча каналыңыз бар? Азыркы учурда 5 каналым бар. 4 канал акча табуу жагында кызмат кылат. 1 канал жөн гана иштебей турат. Блогерликке кызыккан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Блогерлер ютубка келип жатып эмне максатта келип жатканын жакшы аңдап билип түшүнүп, ютубтун өзүнүн бир катар мыйзам катарында алынган сабактарын окуп үйрөнүп келишин кеңеш берет элем. Жана эч качан акча иштейм деп келбеңиз, адамдарга пайдалуу иш жасайм деп келиңиз деп кеңеш берет элем. Кандай китептерди окуйсуз? Тарых адамга мотивация берүүчү. Азыркы учурда бардык көрөрмандарга Нуржигит Кадырбековдун «Бир гана сенсин» китебин окуп чыгууну сунуш кылат элем. Бул жылы кайсы смартфондорго суроо талап көп болот? Технологиялык жактан кандай жаңылыктар бизди күтүп турат? Смартфон тууралуу бир нерсе деп айтуу кыйын, себеби бул рынок, тагыраагы базар. Баа аркылуу ойноп турат. Ошого жараша смартфондордун сатылуусу жана бизге келишини байланыштуу. Азырда Кытайдын компаниялары чоң өзгөрүүлөрдү жасап башташты смартфон жаатында. Биз келечекте жашап жатабыз. Келечекте мындай болот деп
күтүүнүн кереги жок. Топ 5 мыкты кыргыз каналды айтып кетсеңиз. Бизде топ мыкты деп эсептеген менин оюмча азыр жок, бирок жоктон көрүү жогору болуп балдар чыгып келе жатышат. Бул албетте кубандырат. Алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Учурда каналда Кудайга шүгүр көрөрман топтой алдык. Казак жана өзбек ортош элдерден суроолор көп түшүп жатат. ТЕХНО жаңылык болгондо Казакстандан 12-10% көрөрманыбыз бар. Ал эми Өзбекстанда 7-8%. Максат Орто Азия боюнча эң чоң техноблогинг канал жаратуу. Акыркы жаштарга кеңешиңизди айта кетсеңиз. Көп китеп окуйлу. Азыркы бар байлыгыбызды кийинки муунга татыктуу өткөрүп берели. Мына шуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Бүгүнкү маектешибиз Кыргыз ютубуна техноблогинг деген түшүнүктүү аз да болсо алып келген. Өзүнүн каналына смартфондор тууралуу видео чыгарып, кыргыз элине технологиялар тууралуу маалымат берип, автордук контентти түптөгөн блогер KYRGYZ Smart каналынын автору Арген Аширбек Уулу болду. Дайыма KYRGYZ Time каналы менен бирге болуңуздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Мага көп көрөрмандар сурап калышат. Арген, сен алгачкы ютубта кимди дос кылып, ким сага кеңеш болуп, ким сага дос болуп табылган деп. Урматтуу көрүүчүлөр, менин алгачкы ютубтагы бирге кеңешип, бирге таанышкан дос катары эле болуп калган Туман Кеч каналы Арсымаралиев. Дал ушул экөөбүз биринчилерден болуп таанышканмын. Негизи ютубтагы алгачкы таанышым жана ошол менен таанышып, пикир алмашып, ой пикир айтып, кандай видеолор киргизиш керек, кантип просмотр кармаш керек. Ошол Assalamu alaikum dostlar, кандайсыздар? Сиздер менен Арген Аширбек жана KYRGYZ Smart
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. KYRGYZ Time каналы Элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.